Саламатсыздарбы апалар, сиздер менен кайрадан апанын таарынычы канчалык коркунучтуу деген тема жөнүндө сөз кылмакчыбыз бүгүн. Так, жашоодо көпчүлүк адамдар неге жок деп айта алышпайт, эмне үчүн башкаларга таанып калышат, эмне үчүн башкалардын оюнан көз каранды, эмне үчүн башкалардын пикиринен көз каранды, эмне үчүн башкалар мени жаман деп ойлоп калбасын деп башкаларды таанытып койгусу келбей, ушул сыяктуу мындайча айтканда, мен башкаларды таанытканга, башкаларды капа кылганга укугум жок. Жашындай үй бүлөдө жакын адамдар менен только бир гана идеалдуу гана мамиле болуш керек. Идеалдуу мамиле болбосо жакын адамдардын көңүлүн оотпаш керек, идеал деген сыяктуу түшүнүктөр менен жашашат да. Анан эгерде жакын адамдар менен ошондой ички коркууларынын айынан, ички өзүнүн баягы өзүнүн сезимдери же болбосо өзүн баалабаганын айынан ошентип башкалардын пикирин сыйлап отуруп, ошол жакын адамдар менен тескерисинче чоң конфликтке, чоң урушка барган учурлар көп болот. Башкалардын оюн ойлоп атып, өзүн жоготуп, мындайча айтканда, өзү эле жапа чеккен учурлар көп болот. Бул сезимдер, бул ойлор, бул түшүнүктөр кайдан келип чыккан дегенде, буларды кичинесинде, бала чагында ата энеси мындайча айтканда сүйлөбөй коюп, унчукпай коюп, же болбосо мен сага таарындым деп жазалагандын айынан ушундай адамдарды тарбиялап койгонун психологдор айтышат да. Мындайча айтканда, тагыраак айта турган болсок, апалардын кайсы сөздөрү, мисалы үчүн апалар, мен сени багып атсам, мен сен үчүн баарын кылып атсам, мен сен үчүн бүт баардыгын жасап берип атсам, мен сен үчүн ушундай кылып атсам, а сен мени ушундай кылдың, барчынары сүйлөбөчү мага, сенден капа болдум, жаныма келбе, сени бала кылбай коемун, бүт дейми деген сыяктуу, же болбосо муунчукпай коюп, ушундай жазанын түрлөрүн колдонушат экен да кээ бир апаларчы. Эми бул нерсе мындайча айтканда психологияда кандай деп түшүндүрүлөт? Психологияда бул таарынуу, ата эненин баласына таарынуу бул агрессиянын жумшак формасы, же болбосо манипуляциянын бир түрү деп айтылат экен да. Тагыраак айтканда, мисалы үчүн, эгерде бала ата энеси агрессия көрсөтүп аткан болсо, бакырып, кыкырып ушундай мамиле кылып аткан болгондо, бала өзүн коргой алат, каршылык билдире алат, мисалы үчүн, каршы сүйлөй алат, мындайча айтканда, ал эмне кылуу жолун билет. Ал эми таарынып аткан учурда бала аргасыз, айласыз абалын кылат экен да, же өзүн коргоюн десе, коргой турган ал жерде эч кандай себеп жок. Бир кандайдыр бир чара колдоноюн, эмне кылайын десе дагы, эмне десе апа эч качан ата эне жанына жолотпойт, же болбосо игнор кылат, же сүйлөбөйт, ушундай мамиле кылып аткан учурда балдар өтө кыйын, оор психологиялык абалда калат экен. Негизи үй бүлөдө бала тарбиясында балага туруктуу мамиле болуш керек экен. Тагыраак айта турган болсок, настроениябыз жакшы мезгилде балабыз менен өтө жакшы мамиледе болуп, эркелетип, жакшы сүйлөп алып туруп, настроениябыз жокто таарынып сүйлөбөй, унчукпай кое турган нестабильный деп коет да, стабилдүү эмес, туруктуу эмес мамиле балдарга кандай кадамдарды таштаганды, кандай жашаганды, кандай иш аракеттерди кылганды билбей кала турган, мындайча айтканда, тупикке алып барып калат экен. Демек, бул аракеттер туура эмес экен да. Балага, мисалы үчүн, кайсы учурда апасы ачууланат, кайсы учурда апага жакпайт, кайсы учурда апа сүйүнөт, кайсы учурда апа тыюу салат деген эрежелерди бала так билгенде ошого ыңгайлашып, же болбосо ошого карата мындай өзүн башкарганды билет экен да. Ал эми ошол таарынуу, мисалы үчүн, мен ичимдегини тап деген сигнал дейбизби, белги дейбизби, же болбосо жорук адат дейбизби, кыса ошол нерсе, мисалы үчүн, чоң адамдарга таарынганыбызда, мен ичимдегини тап деп чоң адамдарга көрсөткөнүбүздө, чоң адамдар ага жооп берүүнү билет экен да, башкача айткандачы, таарынсаң таарына бер, мага эмне деген сыяктуу, же болбосо эмне болду деп кандайдыр бир мындай ситуациядан, кырдаалдан чыгып кетүү жолдорун чоң адамдар билет. Ал эми кичинекей балдар
таптакыр эмне кылышты билбей калат экен да. Алар ушунчалык баягындай жаш болгондуктан, жашоо тажрыйбасы аз болгондуктан, анын үстүнө балдар психологдор айтышат, бала апасын, ата энесин, апасын, өзгөчө апасынын сүйүүсүнө караганда дагы көбүрөөк жакшы көрө тургандыгын азыр окумуштуулар далилдеп жатат да. Биз апалар балдарыбызды жакшы көрөбүз деп ойлойбуз, бирок биздин жакшы көрүүбүзгө караганда балдардын бизге болгон жакшы көрүүсү, балдардын энесине болгон сүйүүсү күчтүүрөөк экендигин азыр окумуштуулар далилдеп жатышат. Эгерде биз кичинекей балабызга таарынып турган болсок, кичине балдар ыйлап, кечирип кой апа деп бутубузга жалынып, жармашып, мындай ушундай кечириңиз деп биз каалагандай, биздин күтүүбүздөгүдөй мамилени аткарышы мүмкүн экен да кичинекей балдарчы. Ошондон мисалы үчүн балабызды ошондой жалдыратып атып, кечирим суратып атып, биз подсознательно дейбизби, өзүбүз байкабаган абалда ырахат алышыбыз мүмкүн экен. Чын чынына келгенде баланы ошондой жалдыратып коюу бул балдардын психикасына доо кетип атат дегенди билдирет экен да. Ал эми өспүрүм балага биз таарынган учурубузда өспүрүм балдар кантип кичинекей балдар ошентип кечирим сурап жалдыраса, өспүрүм балдар алар ансыз деле баягы эмоционалдык абалы чыңалган, эмоционалдык абалы мындай күчтүү дейбизби, чоң адамдарга караганда дагы эмоциясы туруктуу эмес болгондуктан булар апалардын таарынычына, мисалы үчүн мен сага таарынгым келбей чынары дей турган болсок, алар жаш балдарга ошоп кечирип коюңуз деп бутубузга жалынбайт экен да. Тескерисинче алар бизге андан бешбеттер, андан катуураак көңүлүбүздү оорута турган сөз айтып коюшу мүмкүн экен. Мындай мамиленин кимге кереги бар да, эгер мындай тагыраак ойлонуп карасакчы. Демек, биз өспүрүм балдарга таарынуу менен кайта биз урушту же болбосо ситуацияны кайта күчөтүп оорулоттура алат экенбиз. Бирок ушуну менен эле өспүрүм балдар мисалы апасына катуу айтып, андан бешбеттер баягы жүрөгүн оорутканы менен ал мындай жеңилдеп же болбосо бир жакшы нерсени алып калбайт экен. Тескерисинче, алар ушунчалык кайрадан кичинекей жаш балдарга караганда дагы мени эч ким түшүнбөйт, мен эч кимге керексизмин деген ой, түшүнүк мээсине өтө бекем катуу орноп калат экен дагы. Дал ушундай мени эч ким түшүнбөйт, мен эч ким керексизмин деген балдар ар кандай кылмыштуу топторго, ар кандай жаман чөйрөгө, ар кандай баягы тамеки чегүү, клей жыттоо же болбосо насыбай тартуу, жаман балдардын топторуна кошулуу, ушундай адаттарга мени эч ким түшүнбөйт, мени эч ким баалабайт деген гана балдар барат экен көбүрөөк. Же болбосо ар кандай ички негативин, же болбосо баягы ички баягы эмне деп коет, негативтерин, буктарын, ошолорун бүт баарын унутуу үчүн өзүн өзү алдап, убактынча телефон оюндарына көз каранды болуп кетиши мүмкүн. Телефондон башын чыгара албай калышы мүмкүн экен. Бул жагын өзүмчө сактап коеюнчу, ыңгайлуу болуш үчүн.